Так, вебинарыбыздын максаты өспүрүмдөргө туура мамиле жасоо, өспүрүмдөрдүн психика, физиологиялык өзгөчөлүктөрүн тереңирээк түшүнүп өздөштүрүү, билүү. Өспүрүмдөр эмне себептен өнүгүүсү зарыл, эмне үчүн өнүгүш керектигин билебиз. Андан сырткары өспүрүмдөрдү кантип өзүнө ишенген инсан катары тарбиялайбыз деген темаларда сүйлөшөбүз. Кийин мен өзүмдү ага чейин тааныштыра кетсем, мен эмне себептен вебинарды өтүп жатам, вебинар өтүүгө менин кандай укугум бар. Анткени мен кесибим боюнча мугалиммин, мектепти дагы филология факультетинин университетиндагы кызыл аттестат дипломдор менен аяктаганмын. Буга чейин эл аралык сапат билим берүү мекемесинде 8 жыл өз кесибинин компетенттүү деп коет, өз кесибинин мыкты адис мугалимин деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Быйылкы жылдан баштап себаттан, мурунку себат, азыркы сапат өз каалоом менен ошол ишмердүүлүгүмдү онлайн багытта иштөөнү, алып кетүүнү туура көрдүм. Анткени балдар менен үйдө бир аз деп коет, өзүңүздөр билесиздер, аялдардын түйшүк иши көбүрөөк, балдарга убакыт бөлөйүн, үйдө болоюн деп чечтим. Азыркы мен ушул мугалимдик тажрыйбамдан сапаттын балдарын көрдүм, лицейдин балдарын көрдүм. Ар түрдүү балдар бар, албетте. Андан тышкары дагы жайында кадам борбору деген билесиздер, ошол тренингде иштедим. Ал жакта иштеп жүрүп, балдардын байкадымда мугалимдик катары окуучуларга мындай психолог болуп каласың деп өзүм ишенимдүү түрдө айта алам. Анткени азыркы окуучулар көбү комфорт зонада да, баягы психологиянын тили менен айтканда комфорт зонада. Алар телефондору менен эле алек болуп жатышат. Заман, технология өнүгүп өсүп жатат. Бирок өспүрүмдөр келечегин ойлонбойт. Булар чоң жашоого аттанар, чоң жашоого чыгуу босогосунда турса дагы, булар өздөрүнүн өспүрүм курактагы кризистик абалынан чыга албай, өздөрүн кабыл кыла албай, өспүрүмдүк көйгөйлөр менен жүрүшөт да. Анан ата-энелерди билесиздер, ата-энелер эртеден кечке өздөрүнүн баягы турмуш, тиричилик жумуштары менен алек. Ал эми өспүрүмдөр ушундай өнүгүү, өсүү, алдыга жылуун ойлонбостон ошондой убактыларын текке кетирип жатышат. Бирок окумуштуулар жакынкы 2050-жылдардан баштап эле, керек болсо биздин Кыргызстанга да келет деп айтышат. Алардын билдирүүлөрү боюнча, маалыматтар боюнча бүт техникалар автоматташтырылып, же болбосо не деп коет, компьютерлештирип же роботтоштурулат дагы. Кандай сапатка, кандай жөндөмгө ээ болгон адамдар выживание деп коет, жашап кетүү мүмкүнчүлүгү бар деп айтышканда, эл астында сүйлөө, питчинг деп коет, эл астында өзүн презентация кылып айта алуу, экинчи креативдүү ойлом. Креативдүү деген түшүнөсүздөр, мындай белгилүү бир рамкадан, границадан чыгып, чыгармачылык, фантазиялык менен ойлоно алган жана сынчыл ойлом, өзүнө плюс минус жактарын ажыратып, эмне туура, эмне ката экендигин аң сезимдүү түрдө ойлоно алган жана IT технологияны билген, ошо 4 сапатка, 4 жөнөмгө ээ болгон бала, ээ болгон адам ошол 2050-жылдан баштап роботтор менен конкурентке чыгып, өзүнүн тиричилик оокатын алып кете алат деп айтышат. Демек, азыр кошумча айта кетсем, азыр өнүккөн мамлекеттерде көптөгөн ишканалар, билесиздер, бүт бардыгы жөнөкөй адамдын иш ордуна ошол атайын роботтор эле аткарып жаткан мезгил. Демек, ошол биздин балдарыбыз чоң жашоого аттанган 2050-жылдан кийинки жашоодо роботторго конкурент боло алабы? Алар ошол конкурент болуу үчүн алар ушул жогорудагы айтылган 4 сапатка ээ болуусу керек. Биздин балдар өздөрүнүн өспүрүм курактарын, убактыларын текке кетирип, кризистик абалынан чыга албай жүргөн болсо, бул ойлондуруучу маселе. Ушул 4 сапат эл астында сүйлөй алган, өзүн презентация кыла алган, креативдүү ойлому бар
сынчыл ойлому бар, IT технологияны билген балдар, андан тышкары максат коюп, келечегинде умтулган сапаттар биздин балдарда барбы? Бул ушул маселе бүгүнкү ата-энелерди ойлондурчу көйгөй да. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, өспүрүм куракта 12 жаштан баштап психологдордун окумуштуулардын изилдөөсү боюнча ата-энесинин буга чейин бала апанын подсознаниясында, апанын түп каң сезими менен жашап келсе, 12 жаштан баштап өз түп каң сезими менен жашап баштайт. 12 жаштан баштап дагы ушул өспүрүм курактан баштап баланын мээсинде миллиондогон жаңы нерв клеткалары пайда болот, нейрондук байланыштар пайда болот дейт. Бала ушул куракта укмуш өнүгүп өсүүгө жөндөмдүү болот дейт. Эгерде ушул куракта бала өнүгүп өспөсө, бала жакшы керектүү маалыматтар менен, план максаттар менен иш алып барбаса, анда ал баланын мээсин кандай маалыматтар ээлеп каларын, кайсы жактан өнүгүп калары күмөн да. Телефондон балдарыбыз эмне маалымат алып атат, эмне карап жатат, аны биз билбейбиз. Демек балдардын мээсине дал ушул өспүрүм куракта биз жакшы маалыматтарды бергенге, куюп койгонго аракет жасашыбыз зарыл экен. Негизи эми өспүрүм курактар жөнүндө сүйлөшө кетсек, биздин негизги күткөн темабыз ошол өспүрүм курак жөнүндө. Негизи өспүрүм курак бул жаш балада эмес, чоң адамда эмес, бир өзүнчө бир курак экен да. Анан апалар биз ойлойбуз, кичине мурункудай жаш баладай кылып же башкара албайбыз, же чоң адам катары аларды буйруй албайбыз. Себеби булар өспүрүм курактын бир эң негизги өзгөчөлүгү психикасы жактан чоң адам катары жетилет. Алар укмуш бизди таң калтырган фактыларды, ойлорду айта алышат. Ошол эле кезде жан дүйнөсү жаш бала. Булар да өспүрүм курактын эң өзгөчөлүгү психикасы чоң адам сыяктуу жетилет экен дагы, жан дүйнөсү жаш баладай болуп, кандай мамиле жасоо бизге түшүнүксүз болуп калат экен дагы. Ата-эне менен баланын өспүрүм курактын ортосунда конфликттер болуп турат экен. Негизинен бул өспүрүм курактын эң негизги өзгөчөлүгү бул жыныстык жактан жетилүү курагы. Анткени ошол өспүрүм куракта балдардын физиологиялык жактан аябай баягы гормоналдык дейбизби, ишыкса балдардын жыныстык жактан жыныс органдары аябай тез бат жетилип, өрчүп турат. Бир эле ушундай башка курактардан өзгөчөлүгү жыныстык жактан жетилүү курагы менен өзгөчөлөнүп турат. Андан тышкары дагы социалдык физиологиялык жактан өнүгүүсү өтө жогору темпте өнүгөт. Социалдык жактан дегенде балдар коммуникация, байланыш, адамдар менен мамиле кылуу деген түшүнөбүз. Эмне үчүн өспүрүм куракта балдар достору менен, башка балдар менен мамиле кырууну, кыздар болсо подружкасы менен мамиле кылууну аябай кызыгып баштайт. Бул эң жакшы сапат. Эгерде бала телефон менен болуп, өзү менен өзү болуп калса, анда ойлонсок болот. Бирок достору менен мамиле куруу бул эң сонун. Анткени балдар коммуникацияга, мамилешүүгө, баарлашууга, сүйлөшүүгө үйрөнүшөт ушул куракта. Буларга мурда баалуулук, сабак окуу болуп келсе, эми баалуулук буларга достор менен мамиле кылуу, сүйлөшүү, баарлашуу маанилүү боло баштайт. Андан сырткары негизги окумуштуулар өспүрүм куракты 10 жаштан 20 жашка чейин же 25 жашка чейин деп да ар кандай божомолдошот. Бирок учурда мына интернеттин келиши менен 8,5 жаштан баштап дагы өспүрүм куракка келген окуучундай балдарды бар экендигин аныкташып турушат. Өспүрүм курактын ичинде кризистик абал деп дагы түшүнсөк болот экен. Бул өспүрүм курактын стресстик абалы. Бала, өспүрүм курактагы бала ушул стресстик, кризистик абалга туш келген учурда бир гана эң негизги жардам берүүчү, таянган, ишенген адамы ата-эне гана. Ата-эне гана балага туура мамиле жасаса, кандай туура мамиле жасайбыз? Сөзсүз түрдө балабызга чын дилден, ишеним менен чоң адам катары анын кемчиликтерин, катачылыктарынын бардыгын туура түшүнүү менен кабыл алып гана. Бирок турмуштук жагдайга байланыштуу ар дайым аларды түшүнө албай калат экенбиз. Мен ушул психология, бала тарбия курстарын окуп жатып бир нерсени түшүндүм. Өзүмдү дагы мындай осознанно деп коет го, аң сезимдүү түрдө баламды кайсы учурда урушарымды байкасам,
көйгөй менде балада эмес, менде болоорун байкадым. Настроениябыз жакшы кезибизде байкасаңыздар, балдар идишти сындырса деле, балдар кандайдыр бир шоктонсо деле настроениябыз жакшы да, ал нерселерден да маани бербей экенбиз дагы. Качан өзүбүз кандайдыр бир нерсеге кыжалат болуп кайгырып турганыбызда балдардын кичинекей аракеттери бизге тоодой болуп көрүнүп, чоң болуп көрүнүп, анан ошол учурда анан балдарыбызды урушуп жемелеп баштайт экенбиз. Демек биринчи ошондуктан баланы өнүктүрүүдөн мурда энелер өзү өнүксүн, энелер өздөрү окусун деген мына ушундан экен. Өспүрүм куракта мурда кичинекей балдарыбызды, башка балдарыбызды урушуп жемелеп койсок болот, бирок өспүрүм куракта балдарды урушуп, кагып силкүүдө өтө этияттык менен мамиле жасоо зарыл. Анткени булар эмоциясы ушундай чыңалган абалда болот дагы. Эмоция жарылып кеткен болсо, анда не деп коет, конфликт күчтүү болуп кетиши ыктымал. Мындай ата-эненин ортосунда, бала менен ата-эне ортосунда келишпестик чоң чыр-чыгышы ыктымал деп айтышат. Эгерде ушул өспүрүм куракта бала ийгиликтүү өтүп кетсе, баланын келечеги абдан сонун, ал чоң жашоодо жакшы инсан катары мындай чоңоет деп айтышат. А ийгиликтүү өтүш үчүн ата-эне сөзсүз түрдө сабырдуулук, балага карата ишенимдүүлүк, бала менен дос болуулук, дос болуу сапат, баланы түшүнө билүү жана балана ишеним көрсөтө билүү, аны менен мындай ишенген, түшүнгөн адам катары болуу, ушул сапаттар болуу эң негизги маанилүү деп айтышат. Өспүрүм курактын дагы бир өзгөчөлүгү, өспүрүм куракта бала өзүнүн жүрүм турумдарын кабыл алып аткан мезгил экен. Өзүнүн жүрүм турумдарын кабыл алып аткан мезгил. Эгерде бала өзүнүн жөндөмдөрүн кабыл алып, кандай жөндөмүм бар, кандай таланттарым бар деп аны кабыл алып, кемчиликтердин үстүнөн иштеп, өзү менен над собой деп коет го, өзү менен иштей алуу жөндөмгө, сапатка ээ болуш керек негизи. Андан сырткары, өспүрүм куракта бала ата-энеден бөлүнүү башталат. Сепарация деп коебуз беш кыса, бала ата-энеден бөлүнгүсү келет. Ушул убакта ата-эне дагы даяр болушу зарыл. Мындайча айтканда, биз даяр болушубуз керек өспүрүм курактан эле сепарация болуугачы. Сепарация деген түшүнүктү жакшы эле билсеңиздер керек эп, ажыроо, мындай кое берүү депчи. Биз алардын сепарациянын эң алгачкы мындай эмне деп коет, белгилери же болбосо түшүнүү немелери болуунун этаптары балдардын өз алдынчалыгына, самостоятельность деп коет го, өз алдынчалыгына, өздөрүнүн проблемасын өздөрү чечкенге жана өздөрү тандоо кылганга биз уруксат беришибиз зарыл экен. Эгерде ушул балдардын өз алдынча кылууга мүмкүнчүлүк бербесек, өз убагында өздөрү чечим чыгаруусуна мүмкүнчүлүк түзбөсөк, өздөрү тандоо жаратышына мүмкүнчүлүк түзбөсөк, анда эне баланын ортосунда сепарация болуу да, баланын баягы өзүнө ишенимдүү болуусу да кыйындайт, же болбосо татаалашат экен. Бул маалыматтардын баардыгын албетте бала тарбия сабактарынан жана көбүнчө азыр учурда орустардын академиялык баягындай немелерин жазылып, ошол жактан алып жатам, психологдордун бала тарбиялоо курстарынанчы. Вот ошондой өспүрүмдөргө аябай катуу мындай изилдөөчү катары кирип жатам. Ошол жактардагы маалыматтарды жана кыргыз психологдордун маалыматтарын мындай синтездеп, мындай аралаштырып алып чыкканым. Вот ошондой. Андан кийин өспүрүм куракта физиологиялык жактан жыныстык жетилүү өтө тездик менен өнүгөт. Андан сырткары дагы денелик жактан дагы ушунчалык бирдей темп менен эмес. Буга чейин бала мындай бирдей темп менен өнүгүп келсе, өспүрүм куракта секирик менен динамикалуу өнүгөт дейт дагы. Балдардын бою 1 жылда 7-10 сантиметрге чейин, салмагы 5 килограммдан 10 килограммга чейин өсүшөт дейт өспүрүм куракта. Алардын денесинин формасы, скелет булчуңдары, жүрөктөрдүн баягы согуу ритмикалары дагы, кан басымдары да өзгөрөт дейт. Бирок ушунчалык денеси тез ыкчамдык менен өзгөрүп жаткандыгын бала кабыл ала албайт экен. Мындай бат эле мурдулары чоңоюп кеткенсип, мындай ооздору бирдемке болуп чоңойгонсуп, баягы эркек балдарда деле. Анан ошондой болгондо балдар өздөрүн өздөрү түшүнбөй, кабыл албай, айрыкча кыз балдар эле өзүнүн мындай сулуулук
сулуу болушка умтулуп кыз балдар эле өзүн кабыл албай кыйналат дейбиз. Жок, андай эмес экен. Эркек балдар да өздөрүнүн денесиндеги өзгөрүүлөрдү кабыл ала албай кыйналышат экен. Анткени мен өзүм да эркек балдар менен сабак берип иштеп жатканда байкадым. Кээ бир балдар шапкаларын чечпей кийип, же болбосо мойнларында кандайдыр бирдеңке болсо шарттарын жаздын күнүндө деле болсо оронуп, неме баягы кызыктай эле балдар бар эле, 8-9 класс болсо деле көнүктөр могу жерге чейин кылып немелерин топчуларын кадап алышып, ушундай болуп мындай неме болушат эле. Алар өздөрүнүн кандайдыр бир денесиндеги кемчиликтерди кабыл албай кыйналышат эле. Демек, өздөрүнүн денесиндеги кемчиликтерди кабыл албай кыйналуу бул эркек балага да, кыз балага да бирдей эле көрүнүш экен, бирдей эле нерсе. Көрсө, азыр мурда бизге университетте өспүрүм куракта баланын скелети, бою, укмуш скелети тез өсүп, булчуңдар ага жетишпей калып, баланын башы айланып, көнү айланып, не деп коет, психикасы туруксуз болуп, агрессивный, нервный болуп, ушундай бала кыйналат деп айтылса, азыркы укмуштуулардын иликтөөсү боюнча жок, булчуң менен скелет дагы сонун эле бирдей эле темп менен өнүгүп, болгону денелик жактан, физиологиялык жактан укмуш өнүгүп жаткан процесске, нерсеге, мындай иш аракетке, психика же болбосо нерв системалары ыңгайлаша албай, нерв системалары жетише албай гана кыйналгандыктан балада ушундай баш айлануу, көңүл айлануу, деп коет, өзүнүн эмоциясын кармана албай, психикасы туруксуз эмес, баягы тез эле ачууланып, тез эле күлүп, тез эле кап болуп, тез эле ыйлап, ушундай сезимтал болуусун, денедеги тез өзгөрүүнү, не деп коет, нерв системалары жетишпей атат, мындай успеть этпей калат деп мындай маалымат окудум да, кыскасы маалымат алдым. Ошол өспүрүм куракта кайсы бир психолог айтты эле, организмдеги өзгөрүүнү боюнда бар аялдардын токсикоз учурунда ушунчалык баягы кыйналып, гормоналдык баягы нарушение деп коет го, гормоналдык өзгөрүүгө туш келгенде энелер аябай кыйналган сыяктуу, өспүрүм курактын абалындагы дал ушундай сүрөттөгөн эсимде. Көрсө, бул өспүрүм куракта убактылуу организм бузулуп, баш айланып, көңүл айланып, уйкусу келип, же болбосо уйку системасы бузулуп, же уйкучул болот, же уйкусу качат, көңүл буруу начарлайт, сезимталдыгы начарлайт. Сезимталдыгы начарлайт дегенде түшүнөбүз да, мындай бирдемкени айтып жатсак да сезбейт, бир нерсе кылсак да бала маани бербей, өзү менен өзү болуп калгандыгычы. Сезимталдыгы начарлайт, көңүл буруусу, сабакка көңүл буруусу, кандайдыр бир нерсеге көңүл буруусу дагы начарлайт, жүрөк кан басымдарында күч келип, тамакка болгон табитинин нормасы дагы бузулат. Же тамак жегиси келет, же таптакыр жебей коюп, же өтө көп жеген учурлар дагы бар деп айтылат өспүрүм куракта. Сезимталдыгына дагы таасир эткен факторлор дейбизби, сезимталдыгына дагы таасир эткен кырдаалдар, бул балдар тез кыжырданат, тез чарчайт өспүрүм куракта, тез ыйлайт, уйку режимдери бузулат, жана колдоо уйку режимдери бузулат экен. Биз жогоруда айтып кеттик, өспүрүм курактын ушундай баягы мындай кыйын акыбалдарын, кыйын сезимдерин, өзгөрүштөрүн айттык. Эмне үчүн кээ бир апалар жеке катка жазат да, биздин мезгилде өспүрүм курактын белгилери болгон эмес деп. Анткени биз сиздердин жана биздин заманда баягы колхоздордо иштеп, ар кандай оор жумуштар менен алектенип, бала өзүнүн денесин сезгенге, өзүнүн мындай түшүнгөнгө убакыт болгон эмес дагы, ошол билинбей өтүп кеткен. Азыркы окумуштуулар ошол өспүрүм курактын кризистик абалынан жеңил, бизге проблема жаратпай, кыйнабай, бала жүрүм-турумдары бузулбай, жакшы, жеңил, билинбей өтүп кетиш үчүн баланын буга чейинки өспүрүм куракка чейин бир хоббиси, тандаган нерсеси болсун деп айтышат да. Ошондо бала кандайдыр бир нерсе менен алектенсе, кызыкса, балким программирование баягы IT курстарына кызыкса, же робото курстарына кызыкса, же кандайдыр бир сүрөт тартууга кызыкса, бала ошол максаты менен алек болуп атып, өспүрүм курактын кризистик баягы оор денесинде болуп аткан өзгөрүү, кыйынчылык мезгилде сезбей өтүп кетет деп айтышат. Демек, баланын буга чейинки хоббиси, кызыкчылыгы жок болсо, бала ушундай оор
мындай денесиндеги оор абалдарды бизге көрсөтүшү мүмкүн экен да. Ал эми биз сезбей калганыбыз себеби биз аябай пахта бир апа жазыптыр, пахта тергенбиз, башка кылганбыз, мен тамекиде иштегенбиз, ошентип биз өзүбүздү өзүбүз түшүнгөн эмеспиз. Бул балдарыбызды биз укмуш жакшы билебиз. Балдарыбыз эмне болуп атканын билебиз, кандай стресс болуп атканын да билебиз, эмнеге жинденип атканын да билебиз, эмнеге ачууланып атканын да билебиз, агрессивдүү абалын да билебиз. Демек, ушундай болуп аткан учурда, демек, бир гана колдоо жана түшүнүү, анан аяр мамиле жасоо зарыл. Баягы боюнда бар аялга, кош бойлуу аялга аяр мамиле жасаган сыяктуу эле өспүрүм курактан ушул 3-4 жыл ашып кетсе, 2-3 жылдык эле мөөнөт убакта жакшы мамиле жасап койсок өтүп кетет дейт. Бирок өтүп кетүү, кризистен чыгып кетүүсү дагы бир гана ата-эненин мамилесинен деп айтылат. Ата-эненин мамилесинен. Ата-эненин туура мамиле жасаганда ушул режимде немеден, кризистик убактан тез бат чыгып кетет. Же болбосо кризистик абалга туш келбей эле, билинбей эле өтүп кетет дейт. Витаминдерди сунушташыбыз керек экен, беришибиз керек экен балдардыга пайдалуу. Уйкусу келбесе да эрте убагында жаткырып, эрте турууга, неме көзөмөлдөп, суу көп ичип аткандыгын көзөмөлдөп, ар кандай жашылча, жемиш, витаминдүү нерселерди жешине биз апалар өзгөчө маани беришибиз зарыл экен, милдеттүү экен. Өспүрүм куракта дагы бир нерсе, балдар жоопкерчиликти аябай өздөрүнө алгылары келет, жоопкерчиликти булгулары келет. Мен өзүм калам, мен ооба сиз апа, мага ишене бериңиз, мен бүтүрүп коем дейт. Бирок биз жумуштан келсек, эч нерсени унутуп калган болот, эч нерсе жасабаган учурлар бар. Анан биз балдарыбызга ачууланып, мындай урушуп калган учурларыбыз бар. Анткени балдар жоопкерчиликти алгысы келет, чоң адам сыяктуу психикасында. Бирок табиятты бала, жан дүйнөсү бала, кичинекей бала сыяктуу болуп, биздин жоопкерчиликти, ишенимди аткара албай калышат экен. Булар чоң жоопкерчиликке даяр эмес экен да. Демек, биз аны түшүнүп койсок болот экен. Демек, ал чоң адам катары бизге ишеним берди, убада берди, ишендирди, бирок аткарбаганы дагы эле баланын жаш бала сыяктуу абалы. Бала ошол эле кезде ата-энеден эркиндикти жана жоопкерчиликти каалайт экен. Мага ишенсе, мага жоопкерчилик берсе, мага эркиндик берсе деп. Бирок биз ага эркиндик менен жоопкерчиликти берсек, ал биздин эркиндик менен жоопкерчиликти актай албай калат экен да, мындай ишеничибизге кире албай калат экен. Демек, кандай ошол учурда буга чейин балабызды отур десек отуруп, тур десек туруп жүргөн кичинекей балабыз болгон болсо, эми өспүрүм куракта эркиндикти акырын бир аз көбүрөөк бергенге, достору менен болгонго уруксат бере башташыбыз зарыл дейт. Эркиндикти мындай баланс катары, норма катары бербесек, бала да мындай стресс жаралабы чыкса, бала капа болот да, чыкса баланын табиятына туура келбей калат экен, эркиндик бербеген өспүрүм балага. Анткени өнүгүүсү баланын деңгээлиндеги өспүрүм куракта эркиндикти талап кылат экен. Өспүрүм куракта дагы бир нерсени айтышат, өзүңдүн балаңды өзүң тааныбай каласың депчи. Ошончалык мүнөздөрү баягы 180 градуска өзгөрөт дегендей, укмуш өзгөрөт экен, өзүбүздүн балабызды өзүбүз тааныбай калып, бул каяктан келди, кандай бала, кимдин баласы деп түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Бул да болсо убактылуу эле көрүнүш. Анткени алар биз эле эмес, буларды өздөрү түшүнбөгөн учур деп айтылат өспүрүмдөрдү. Өспүрүм куракта жыныстык жактан жетилүү психикасына дагы таасир берет экен да. Мындайча айтканда, тарбиябыз мыкты болбосо, демек ал аң сезимдик жактан бул эркек, бул аял, бул кыз деп таанып баштайт дагы. Моралдык жактан тарбия бербесе, ал бузулуп кетиши ыктымал дейт. Ошондуктан диний ыйман тарбиялары, жыныстык тарбиялары дагы чеги менен, мындай эреже менен бир аз маалымат берилүүсү зарыл деп айтышат. Өспүрүм курактын өз денесин кабыл ала албаганы балдарды аябай стресске салган өтө оор учур деп айтат да. Балдар өздөрүнүн денесин кабыл албай атканда бизден качып, ата-энеден качып, түнт болуп, агрессивдүү болуп, же ишкса ушундай бир кыйын абалга түшүп экен. Демек, өздөрүн кабыл албай аткан учурда баланын
бир гана дагы эле ошол ата эне жардам берет, ата энелер анын өзүнүн кабыл алуусуна жардам беришибиз керек. Биз бирок балдар биз менен сүйлөшүүгө, маектешүүгө да барбай, өзүн алып качышып, мындай өзү менен өзү болуп калат, анткени өзүн өзү түшүнбөй аткан учур. Эгерде ушул өздөрүн өздөрү кабыл албай аткан учурда биз ата энелер анын боюна же болбосо келбетине шылдың критика айтчу болсок, боюңду кара, мындай узун болуп, же болбосо боюң кичинекей болуп, же болбосо арыксың, семизсиң деген сыяктуу сөздөрдү айтсак, же болбосо коомдун сырттан чөйрөдөн өзүнүн денесин кабыл албай аткан учурда, балким мурдун же оозун кабыл албай атса, мурдунан же оозунан кандайдыр бир критика, сын, шылдың сөз укса, булардын ушунчалык баягы сезимине каттуу таасир этип, балдарды аябай оор акыбалга салып коюшу ыктымал дейт. Жана өспүрүм куракта булар достору менен маектешүү, достору менен баарлашуу биринчи орунга чыгат деп жана айтып өттүк. Алардын дагы бир өзгөчөлүгү, өспүрүм куракта алгачкы сүйүүлөрү пайда болот. Эркек балдарга караганда кыз балдарда алгачкы сүйүү жоопсуз калса, кыз балдар аябай оор өткөрөт экен. Стресске түшүп, мындай кыйналып, түнт болуп, эч кимге кошулгусу келбей, чүнчүп, маанайы түшүп, ушунчалык өзүн баягы жашоодо мындай жагымсыз сезип, аябай жүрөгүндө кабыл алат экен. Эркек балдарга караганда да кыз балдар биринчи сүйүүсүнүн жоопсуз калуусу оор болот экен. Бул убакта албетте апалар жана мүмкүн ошо соц педагогдор жардам бериши зарыл да. Андан сырткары аң сезими толук жетишкен бала өспүрүм курактын этабында нормалуу өнүгүп бараткан бала коомдо кандай мамиле кылуу керектигин жакшы өздөштүрүп баштайт. Бир туугандарына кандай мамиле, ата энеге кандай мамиле, чоң ата чоң энеге кандай туура мамиле жасоо керектигин жакшы аңдап билип баштайт экен. Жана бул апа, бул ата иш кылса, бул мындай коомдо кимдин статусуна карап туура мамиле жасоону да өздөштүрөт. Эгерде биздин өспүрүм бала чоң ата чоң энеге же ата апага же бөбөктөрүнө, бир туугандарына туура эмес мамиле, кандай мамиле жасоону билбей жатса, анда кандайдыр бир көйгөй бар деп түшүнсөк болот экен. Андан дагы демек өспүрүм балдар буга чейин бала катары коомдо жашап келсе, эми өспүрүм курактан баштап коомдо тең укуктуу, акыл эстүү, кандайдыр бир чоң адамдар сыяктуу коомдун бир мүчөсүнө айланат. Демек чоңойду деген мезгил, чоңойду деген кеп, чоңойду деген түшүнүк да. Өспүрүм курак, аң сезимдүү өспүрүм курактагы бала өзүнүн кызыкчылыктарын, жөндөмүн, эмне колунан келерин, күчтүү жактарын аныктап, туура кесипти тандай ала турган абалга жетиш керек. Бул норма. Жана жогоруда айтып кеттим, бала өзүнүн күчтүү жактарын билип, кемчилик жактарынан өзүнүн үстүнөн иштей алуу жөндөмүнө ээ болуш керек. Эгерде өз кызыкчылыктарын, жөндөмдөрүн, эмне колунан келерин, күчтүү жактарын билбесе, туура кесип тандай албай жатса, өзүнүн кемчиликтеринин үстүнөн иштей албай атса, анда ата эне кайдыгер болбошу зарыл. Анда биз жардам берүүгө келишибиз керек. Өткөл курак 3 этаптан турат деп айтышат. Биринчи этабы бул 8,5 жаштан башталышы мүмкүн деп айтылат. Негизи бирок 10-12 жашка чейинки абал. Бул учурда өспүрүм курактар балдар менен, кыздар менен жүрүп, мындай эркектер, кыздар бири-бирине мындай булар эркек экен, бул кыздар экен деп ажыратып билип, бирок мындай аралашып, мамиле кылып, достошуп, сүйлөшүүгө барышпайт. Кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө жүрүшөт. Билсеңиздер керек, Вот ушундай. Анан бул учурда өздөрүнүн чоң адам болгусу келет, өздөрүн чоң сезе баштайт. Буларга биз кичинекей бала сыяктуу мамиле кылсак, алар жактырбай, жеңдери келип ачууланыштары мүмкүн. Балким биздин кичине балада сыяктуу эркелеткендерибизди каалабай, жактырбай калышынан байкасак болот. Жана алар чоң адамдар менен мындай маектешүүгүсү келип, баарлашкысы келип, кошулуп баарлашкысы келет, бирок баары бир бала сыяктуу кызыктай сөздөрдү сүйлөп койсо, биз аны кагып, силкип, уяткарып коюшубуз мүмкүн. Ушинтип да сүйлөйсүңбү, башың иштейби деген сыяктуу. Ушундай кагуу силкөөлөрдү айтпай, аны
туура деген бул өзүбүздүн мындай чоң адамдардын баарлашуусуна, чөйрөбүзгө жашоосуна кошулгусу келип аткан баланы кошуп, жардам берип, аракет кылып, мындай колдоп коюшубуз зарыл экен да. Экинчи өспүрүм курактын экинчи этабы, мына жерде унута кетиптирмин. Өспүрүм өнүккөн биринчи этаптагы өспүрүм бала өзүнүн жаңы кызыкчылыктары, буга чейин дагы болуп келгенден сырткары дагы жаңы кызыкчылыктары, жаңы көз караштары жана өзүнүн чөйрөсүндө ордун тапканга аракет кылып баштайт. Бул ушундай аракеттери бар, өзүнүн кызыкчылыктары, көз караштары пайда болсо, бул норма. Бирок эгерде андай болбой жатса, жардам беришибиз зарыл. Бирок туура тарбия болсо, туура көз караш, туура кызыкчылыктарды багыт алса жакшы. Эгер терс кызыкчылыктарды алып кетсе, анда көйгөй. Экинчи этап бул өспүрүм курактын туу чокусу дейт. Бизге аябай көп ата-энелерге көйгөй жараткан, проблема жараткан, кыйнаган мезгил ушул экинчи этап. Экинчи этап 12-13 жаштан баштап 15 жашка чейинки мезгил. Бул жерде мугалимдер болсо аябай жакшы билет. Анткени мугалимдер 8-9 классарга сабак берүү эң оор, жакшы билсеңиздер керек. Анан 10-11 классарга кирсең, мындай жеңил да, мындай түшүнүп, мугалим катары сыйлап, урматтап, мындай өздөрүнүн ордун билип калышат. Ал эми 8-9 класста сабак берүү аябай оор, же сабакка кызыкпайт, же башка кызыкпайт, же өздөрүн билбейт, же урушсаң, урушкан сөздүн маанисине жетпейт, же мактасаң, мактоо сөздүн маанисине жетпеген бир өзүнчө куракта. Анан ушул 8-9 класс, кыскасы 15 жашка чейинки балдарда өтө көп, ушул 8-9 класстын балдары мугалим менен аябай көп конфликтке барат. Мен деле ушул конфликтке барганмын алгачкы жылдарымда билбестиктен. Отур десең отурбайт, тур десең турбайт, укпайт, иш кылса, анан мугалим отур, жаз, оку, тапшырма аткар деп урушабыз да. Анан ушундай. Бул балдарда агрессивдүүлүк, нааразычылык, мындай мугалимдердин баарын эле ушул агай, ушул мугалим деп нааразы болуша берет. Конфликтчил, мындай урушка жакын болушат. Кээде аябай байкуш абалын кийип алышат, же түнт болуп эч кимди мындай каалабай өзү менен өзү болуп кетет, же өтө көп оозу тынбай сүйлөй турган балдар болот, бирок онон бир гана токтолуп, жакшынакай жигит болуп же созулган кыз болуп калышат. Ушундай белгилер болот экен. Агрессивдүү, нааразы, конфликтчил, байкуш, түнт же өтө көп сүйлөгөн. Эгерде бала өзүн кабыл алуу өтө оор болуп атса, менде ошондой кабыл алуум өтө оор болгон, анткени мен толук семиз кыз болгондугумдан ошол өзүмдүн толуктугумду, семиздигимди баягы кабыл албай, башка арык кыздарга салыштырып аябай ушундай кыйналганмын да. Өзүн кабыл алуу оор болсо, агрессивдүү же түнт болот. Менде түнт учурум аябай көп болгон деп түшүнөм да. Агрессивдүү же түнт болот. Эгерде сиздин балдарыңыз өзү менен өзү болуп, комнатасынан, өзүнүн бөлмөсүнөн чыкпай түнт болуп аткан болсо, анда өзүн кабыл албай аткандын түшүнсөк болот. Кийинки немеси ушул экинчи этапта ушул аябай багы 15 жашка чейин бизди кыйнап аткан эле балдарда деле ой жүгүртүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү пайда болот экен. Кызыкчылыктары аябай мындай масштабы дейт, кеңири боло баштайт экен. Кызыкчылыктары аябай чоңойт экен. Өзүнүн пикирин коргоп, жок да бизге каршы чыгып, өзүнүн пикирлерин, өзүнүн чечимдерин чечип, өзүнүн укуктарын коргоп, пикирлерин коргоп, меники туура деп талашка бара баштаган учур болот экен. Өзүнүн жөндөмдөрүн байкап, аныктап, мен аябай ырдай алам, мен теннис жакшы ойнойм, мен аябай бокска жакшы барам деп мактангылары келип баштайт жана чөйрөдө өз ордун таап баштайт ушул 15 жашка чейинки убактачы. Ушундай абалга биздин 15 жашка чейинки балдарыбыз ушундай даражага жетип калыш керек. Эгер дагы эле ушул 15 жашка чейин өзүн кабыл албаса, анда маанайы чөгүп, стресстик абалы узагыраак боло берет. Эми 3-чү этап. Бул акыркы этап, 10-11 класс деп айтсак болот. Булар бир топ позитивдүү. Алар келечекке мындай
серьезно карап баштайт, максаттарды кое баштайт, кандайдыр бир нерселерге аракеттенип баштайт, пландарды кое баштайт, өнүк дагы да мындай масштабтуу, дагы да жогорку чек менен мындай өнүккүсү келе баштайт. Ушундай да сабак берген жүргөндөн билем. Сабак берип жүргөндөн билем. Суроолоруңуздарды мен бир аз оюм бүрүлүп кетет экен. Кечиресиздер. Маалыматтарды берип бүткөн соң сурооңуздар болсо берсеңиздер деген учурда берсеңиздер. Демек, 10-11 класстагы балдар өнүккөн абалда болот. Ушунчалык багында позитивдүү абалда болот. Анткени ал буга чейин өз ордун тапты, өзүнүн денесиндеги кемчилик болобу, жетишкендик болобу, өзүнүн денесин кабыл алды, өзүнүн жөндөмдөрүн билди, өзүнүн таланттарын билди, өзүнүн күчтүү жактарын билди, эмнеге шыктуу экенин билди, кайсы кесипти тандоо ага туура келерин билди. Демек, ал балдар бир гана келечекке карай максаттуу аракетке өтүшөт. Эгерде 10-11 класстагы балабыз дагы эле ушундай абалда болсо, андай көйгөй жардам беришибиз зарыл. Эгерде дагы эле 10-11 класска барып, түнт дагы эле агрессивдүү болуп аткан болсо, бала дагы эле өзүнүн денесиндеги чоңоюп аткандагы, өзгөрүп аткандагы белгилерди кабыл албай кыйналып аткан учур деп түшүнсөк болот. Албетте, кризистик кезде ошол балдар сабактарынан начарлайт. Бирок бардык эле өспүрүмдөр эмес, кризиске түшкөн. Кризис дегенде мындай өспүрүм курактын мындай стресстик абалына түшүп, мындай кыйналып аткан бала деп түшүнсөк болот да. Негизи өспүрүм куракта бардык эле бала жакшы тарбия болсо, жакшы мамиле болсо, билинбей эле өтүп кетет. Бирок кыйналып аткан, мындай кандайдыр бир өспүрүм курактын бир өзгөчөлүктөрүн көтөрө албай, башы айланып, мындай болуп, нерв болуп, же болбосо агрессивдүү болуп, эмоциясын кармана албай, ачууланып аткан мындай учур болгон болсо, аны кризистик абал деп түшүнсөк болот экен да. Кризистик абалында бала сөзсүз түрдө сабакта начарлайт. Өзүбүз эле билебиз, чоң адамдар деле, биз стресс болсок, сабактар эч нерсеге кызыкпайбыз, эч нерсенин үй жумуштарын деле жасабай коебуз го. Ошол сыяктуу эле балдар деле сабактарындагы эчтемкени кызыкчылыгы жок болуп калып, сабактардан начарлайт. Бирок ал деле түшүнөт, сабактары начар болуп атканын түшүнөт. Өзү деле мындай жакшы эмес бала алып атканына шок болот. Бирок окуйын десе деле болбойт. Анан ата-энелер дагы биз кошумча болуп, өзүңө келбейсиңби, эмне болуп атасың деп биз аны урушуп, бааларыңды кара деп, андан бешбеттер биз балдарды урушуп жемелей турган болсок, анда балага багы орусчалап айтканда двойной удар, багы 2 эсе катуу сокку болот экен да. Анан көтөрө албай кыйналат. Биз балдардын эмоциясын жарылбашына аракет кылышыбыз керек. Эмоция жарылуу деген багы бунт чыгарып, биз менен каяш айтып, бакырып, кыйкырып, уруш чаарган абалга жеткирүү. Балдар да өзүн аябай сактанат, этият кылышат, биз менен маектешпегенге, сүйлөшпөгөнгө, биз менен чогуу чай ичпегенге да аракет кылып качышат. Кел сүйлөшөлүчү, эмне болуп атасың десе да өзүн алып качыша баштайт. Алар ошол агрессиясын баягы болуп аткан ичиндеги жинденип аткан, ачууланып аткан, маанай терс жок болуп аткан абалдарын бизден бекитип жашырганга аракет кылат. Биз аны сындасак, урушсак, акыл айтсак, же болбосо кандайдыр бир кемчиликтерин айтып, кандай терс мамиле жасасак, алардын эмоциясы жарылып кетсе, бакырып, кыйкырып, андан бешбеттер ата-эне менен баланын ортосунда конфликт узарып кетиши мүмкүн, конфликт чыгып кетиши мүмкүн. Бир конфликт болгондон кийин уже конфликттер кайра улам кайталана бериши ыктымал. Кичинекей сын дагы баланы мындай көтөрө албайт экен да. Анткени бала бул сезимтал, ушул убакта аябай баягы эмне деп коет, эмоциясы туруктуу эмес болгон учурда. Кичинекей сын дагы баланын маанайын аябай чөктүрүп, каалоолорун өлтүрүп, мындай каалоолору жок болуп калганга жардам берет. Ал кичинекей балдарды сындасак, алар деле капа болушат, бирок өспүрүм куракта сын өтө оор тиет. Чоң адамдар бизди деле сындаса аябай бизге деле катуу тиет го. Мисалы үчүн тамагың жакшы эмес болуптур десе, мисалы үчүн апалар аябай мындай
жагымсыз болот. Ошол сыяктуу өспүрүмдөр деле кичинекей сынды көтөрө албай жакшы эмес болушат экен. Ыңгайлуу бала деген түшүнсөңүздөр керек. Ыңгайлуу деген бала баягы отур десек отур, тур десек тур, биздин айтканыбыз менен болуп, аябай баягы бизге жардам берген, биздин көңүлүбүздү алган балдар. Бирок ыңгайлуу балдардын да плюс минус жактары бар экендигин билесиздер. Бирок ушул ыңгайлуу балдар деле мурдагы үйдөгү болуп жаткан аракеттер, үйдөгү болуп жаткан нерселер, мурдагы адаттар жакпай баштайт. Алар деле баягы ата-энесине өзүнүн баягы наразы экендигин көрсөткүсү келип, сүйлөшүүдөн качып кыйналышат. Неге мындай болот? Алардын деле баягы психикасында кандайдыр бир маанайлары чөгүп, психикасын кармана албай, эмоциясы туруксуз болот экен дагы, анан мурдагы эле кадимки эле адаттар ага жагымсыз көрүнө баштайт. Ошондой ыңгайлуу балдар деле бизге эмоциясы жарылып кетсе, алар деле бизге баягы эч качан унчукпай жакшынакай жүргөн балдарыбыз каршы сүйлөп, терс ойлорун айтып калышы ыктымал. Эми кантип ишенимдүү тарбиялайбыз? Өспүрүм курактагы балдарды кантип өзүнө ишенимдүү кылып тарбиялайбыз? Өспүрүм курактагы балдар өздөрүн коргоосуз сезет экен. Коргоосуз мындай ага жардам берген адам жоктой коргоосуз сезет экен. Ошол коргоосуз учурда ата-энеден укмуш колдоо күтөт экен да бул балдар делечи. Демек, ушул убакта өзгөчө өспүрүм куракта ата-энелер балдарды колдообуз маанилүү экен. Өзүнө ишенген бала келечекте ал алдынан чыгуучу кыйынчылыктарды оңой жеңип, ийгилик жаратылышына кепилдик берет. Мындайча айтканда, өзүнө ишенген бала кыйынчылыктарды жеңе алат, жана максаттарына жете алат. Өзүнө ишенген бала чоң максаттарды да кое албайт, ийгилик жаратылышына да ишенбейт, кыса аягын билесиздер ал жагын. Демек, өзүнө ишенимдүү кылып тарбиялаш үчүн биз балдардын кичине ишин, ийгиликтерин, аракеттерин мактап, көңүл буруп мындай көз жазында калтырбашыбыз керек экен да. Айрыкча кыз балдарды, психологдор айтышат, кыз балдарды жөн эле мактай берүү зарыл, анткени бул чоң жашоодо да күйөөсүнөн жөн эле мындай сүйүп алганга татыктуу болгондугу үчүн. Ал эми эркек балдардын бир кандайдыр бир аракетин же результатын же ийгилигин макташыбыз зарыл экен. Эгерде ата-эне тараптан анын ийгилиги, аракети, иши макталса, балада позитив пайда болуп, кийин дагы бир аракет жасаганга, дагы бир иш аракет жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк болот экен да. Мен бир окуяны айта кетейин, ушул жерде кыстарып бир немени билем. Бирге иштеген эжей аябай баягы күчтүү, өзүнүн кесиби боюнча укмуш күчтүү мугалим. Анан моондой күчтүү кадр болчу. Анан университетте дагы жана кызыл диплом менен бүткөн ошондой болчу. Анан баласы бир аз бошураак эле дагы, баласынан да күтүүсү, ата-эне катары күтүүсү ошондой баласынын ийгиликтүү болушун күткөн. Бирок баласы тилекке каршы мындай сабактарынан жетишүүсү жакшы эмес болгондагы бир күн кандайдыр бир мектепте иш чара болуп, чуркагандан бекен, же болбосо кол эмгектен бекен, ошондой бир нерседен биринчи орунду алып, чуркап бала ошондой эмоциясы менен келип, апа, мен биринчи орунду алдым десе, тиги менин кесиптеш мугалим эжей, сонун неден алдың десе, мен чуркагандан деди эле, ошол жерин так эстей албайм, же болбосо ошол кол эмгегинен бирдемке жасадым дегенде, ошондо айтасыңбы деген окуя менин эчесимден чыкпайт да. Анан бала кадимгидей өңү бозурайып, жаман болуп, өзүнүн апасына сүйүнчүлөгөнүнө да өкүнүп кеткен, ирмем да эч кетпейт да. Анан ошол жерден бир жаш эже бар эле, барып кучактап, куттуктайм деп, азаматсың деп, анан ошентип унчукпаңыз, мактап коюңуз, бул сизге сүйүнүп келди, бул кичинекей аракетин дагы, ийгилигин дагы баалап коюңуз деген окуя эчесимден чыкпайт да. Демек, балдардын кандайдыр бир аракетин дагы,
мактап коюшу зарыл. Бирок көпчүлүк апалар результатын гана макташат экен да, 5 алгандан кийин же кайсы бир ишти бүтүргөндөн кийин, бирок аракет жасап аткандыгын дагы белгилеп, мактап эске алып турушубуз зарыл экен. Болбосо мисалы кандайдыр бир чоң жашоодо ал адам мындай результаты жок жумушта иштесе, мисалы үчүн жол кургучу деп коесук, жол кургучу болуп иштесе, ал жолду эч качан куруп бүтпөйт, дагы кура берет. Ошондой бир темпте бүтпөгөн, аягы жок ишти иштей берген бала чарчап, мындай стресске түшүп, мындай манайы түшүп ушундай болуп калышы ыктымал экен да. Ошондуктан аракет кылып атасың, зато сен аракет кылып атасың деп мактаганыбыз зарыл экен. Эмне үчүн психологдор биз адамдарды менен терапиялык кылып иштегенде, чоң адамдар менен иштегенибизде бардык көйгөй, бардык проблема келип бала чакта такалат. Бардык нерсе бала чактан келет дегенде, анткени балдардын мээси без фильтр же болбосо элеги жок экен дагы. Сырттан келген ар бир маалыматтарды фильтри жок эле туурабы, катабы, жакшыбы, жаманбы кабыл ала берип, аны мындай чоңойтуп түшүнүп алат экен да, иллюзия деп коет, чоңойтуп түшүнүп алат. Жөн эле мисалы үчүн сага шоколад бербейм, тишиң ооруйт дегенде, мага апам таттуу бербейт, апам мени жаман көрөт, апам мен таттууга ылайыктуу эмесмин, мен таттууларга татыктуу эмесмин деп түшүнүп алат экен да. Демек ушул өспүрүм куракта дагы өтө булардын психикасы чоң адамдардай эмес, бизде эмес, стабилдүү эмес болгондуктан, туруктуу боло электигинен булар дагы терс установкаларды, терс ишенимдерди алып, мындай подсознаниясын деп коебуз, түп каң сезимине жайгаштырганга аябай неме болот экен да, мындай жайгаштырып алып калышы мүмкүн экен. Ушул өспүрүм куракта, айрыкча 15 жашка чейин кризис мезгилде алар терс ишенимдерди алып, ал чоң жашоосунда дагы өмүрү бою ол ишенимдер менен жашай бериши ыктымал экен да. Мен өзүмдөн билдим. 6 классымда ошол лицейге тесттен өтүп, бирок контракт кымбат экендигинен окутпай койгондо, ата-энемчи, анан мен ушундай чоң жашоого, сонун нерселерге, жакшы жашоонун сонундуктарга татыктуу эмесмин деген установка кирип калыптыр. Анан мен терапия кылып иштегенимде, эмне үчүн мага ушундай болду дегенде, кадимкидей көз алдымда баягы ошол баягы Сабаттын тест китепчесин алып, кучактап, ыйлап, мен окугум келди эле, өттүм тесттин экзаменден. Бирок мен ата-энем окутпай коюшту, демек мен ошондой сонун мектепте окуганга татыктуу эмесмин деп аябай ыйлаган экен элем да, ыйлаганым болчумун. Ошол нерседен менде мен сонун жашоого, сонундуктарга татыктуу эмесмин деп установка кирип калыптыр да. Мына ошондой экен. Эч кылса не деп коебуз? Апалар баягы өтө чоң адамдарыбыз да өтө кылдат мамиле жасашыбыз зарыл экен да. Андан кийин дагы балдарга өзүнө ишеним жаратыш үчүн баланын идеясын, пландарын, максаттарын, ойлорун, кызыкчылыктарын, инициатива деп коет го, өзүнүн мындай, давай мындай кылабыз деген демилгелерин мактап, колдоп баа берип, сонун нерсе айттың деп колдоп баалап койсок, балада өзүнө ишеним жаралат экен. Менин оюм да маанилүү экен. Менин да максаттарым мындай конкреттүү экен деп ишенип баштайт экен да. Дагы бир өз балдарына 3-чү эреже, биринчи баланы өзүнө ишенимин жогорулатуу үчүн биринчи эреже анын аракетин, ийгиликтерин сөзсүз түрдө мактаңыз. Экинчи, анын ойлорун, каалоолорун, максаттарын сөзсүз түрдө баалаңыз, мактаңыз, колдоңуз, ишеним бериңиз. Үчүнчү эреже анын ийгиликсиздик учурларын эч качан эске салбаңыз. Мен ошого бир мисал келтире кетсем, мен ошол психологияга келеликтен мурда баламдын мектебинде китеп окуу конкурсу болгон. Балам аябай китептерди жакшы окуп, жакшы түшүнөт да. Бирок чалкууланганда эч окуусу келбей койгон. Анан классындагы мындай деп коет, сабак окуу мүмкүнчүлүгү төмөнүрөөк эле балдар орунга татыгандагы менин балам сабакка шыктуу, мындай спортко жөндөмү жок, бирок сабакка шыктуу да. Сабакка шыктуу балам жалкылуунун айынан ошол конкурстан өтпөй калганда мен аябай урушуп жемелегенимди билем да.
анан балам ушундай өзүнүн баягы күнөөлүү өзүн өзү күнөөлөгөн учурун билем, ошол катачылыгымды азыр түшүнүп атам да. Демек биз анын ийгиликсиздигин урушсак, жемелесек, ага өкүнүп, кайгырып, капа болсок, баланын жан дүйнөсүндө же подсознаниясында же түпкү аң сезиминде кийин дагы бир иш жасаганда, ката кетиргенде өзүн өзү жемелей турган абал пайда болуп калат экен. Баягы психологияда 3 абал бар го адамдын ичиндеги. Ребенок состояние, баягы кичинекей бала, чоң адам, анан ата эне дегенчи. Ошол бала ката кетирсе же ийгиликсиз учуру жаралса, же бирдемке иш жасайын дегенде биз анын ийгиликсиздигин айтып урушчу болсок, баланын түпкү аң сезиминде ичинен өзүн өзү урушуп жемелей берген адат пайда болуп калат экен. Мен өзүмдөн билем. Эми биздин апаларыбыз, менин апам сонун аял, бирок алар ушундай билимдерди билбеген да, мен ката иш кылып койсом, ушунда билбедиң, ушунда башың жетпеди, ушунда түшүнбөдүң деп урушабыз го балдарыбызды. Вот ошондой урушканыбызда мен ушул күнгө чейин мен кандайдыр бир тамагым жакшы эмес болуп калса деле, же бир дагы бир кандай десем, ушул үйүмдү жыйнаганда кайсы бир жерин туура эмес кылып койсом деле, ушуга да башың жетпейт, ушунда кыла албайсың деп өзүмдү өзүм уруша берчү экенмин. Ушу психологияга келип атып, эми ушулар мен эми түшүнүп баштадым, өзүмө иштеп баштадым. Биз өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү макташыбыз керек экен да. Эгерде биз балдарыбыздын катасы үчүн урушчу болсок, налый турган болсок, алардын подсознаниясында кийин өмүр бою дагы бир катасы үчүн өзүн өзү уруша турган адат пайда болуп калышы мүмкүн экен. Тескерисинче биз балдарыбыз ката кетирсе, ийгиликсиз жаратса, аны эч качан айтпайбыз. Ошол катадан серьезный чоң киши катары биз андан сабак алууну гана үйрөтүп коюшубуз керек экен. Ошол. Кийинки эреже сепарация деп коет. Сепарация бөлүнүү, ажыроо, балдарды кое берүү. Сепарацияны болуш үчүн балдарга биз анын сагынганыбызды бир жака кокусураак мындай конокко кетсе же бир окууга кетсе, биз аны сени сагынып калдым, сен жок мен кыйналып калдым, могу жумуштарды жасай албай кыйналып калдым деп айтчу болсок, балдар бизден сепарация боло албай, менин апам кыйналып калды, апам мени сагынып калды деп ойлоп калат экен да. Демек биз сагынсак дагы, кыйналсак дагы аларды балдарга айтпай, мындай кайраттуу көрүнүп, ооба сен окушуң керек, сен барышың керек, сен мынтышың керек деген эле жол көрсөтүп коюшубуз маанилүү экен. Антпесек балдар мен апам кыйналып калды, мен апам өзү жумуштарга жетишпей атат, мен ага жардам беришим керек деп бөлүнө албай, бизден ажыра албай, өзүнүн максаттарынан баш тартып жүрө берет. Кийинки эреже баланын өзүнө ишенимин жаратуучу кийинки эреже эч качан өспөм курактагы балдарга акыл айта берүү. Акыл айтканды булар аябай өспөм куракта жактырышпайт, жаман көрүшөт. Бирок алар кандайдыр бир нерсени жасап жатканда өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү жетпей калган учурда ал бизге жардам сураганда сөзсүз түрдө чын дилден акылды айтышыбыз зарыл. Акылды кайсы учурда айтыш керек дегенге Рана Ахматова мынтип айткан, акылды иш аракет үстүндө бир жумуш жасап жатып, же болбосо саякаттап жүргөндө, же жолдо баратып, же сапарда жүргөнүбүздө билдирбей, же балабыздын маанайы өтө жакшы мезгилде билдирбей, акырын кыстырып, керектүү кыскараак кылып айтып койсок, бала аябай жакшы кабыл алат дейт. Жөн отургузуп алып эле маңдайына келип алып, балам жакшы бол, мындай бол деген сөздөрдү алар эч качан уккусу келбейт экен. Кийинкиси, бала өзүнүн маселесин өзү чече алса, биз ага эч качан аралашып, мындай кыл деп жардамдашканды алар жактырышпайт. Эгерде ошондой кыла берчү болсок, балдар өздөрүнүн ийгилигин чоң жашоодо дагы баалашпай калышат экен. Бала жакшы көрөт өзүнүн ишин өзү баштап, бирөөнүн жардамсыз өз аягына чыгарганда, ал жакшы эмесирээк болсо дагы баланын көзүндө ийгилик, баланын көзүндө сонун зор жетишкендик катары түшүнөт. Тагын баланын
өзүнө ишеним жаратыш үчүн сөзсүз түрдө ар кандай кружок ийримдерге беришибиз зарыл деп айтылат да, окумуштуулар, психологдорчу. Анткени кружоктор, ийримдер балдардын ийгилик жаратуусуна, ишеним жаратуусуна жардам берет. Бала балким комузга барсын, ал жерден чыгып кетсин, балким тенниске барсын, ал жерден чыгып кетсин, балким компьютерге барсын, ал жерден чыгып кетсин, балким тил курсуна барсын дагы, ал жерде тилди жакшы өздөштүрүп кетсе, менин колумдан тил үйрөнүү келет экен, демек мен тилди жакшы көрөт экем деп, анан канчалык тилди жакшы өздөштүрсө, ошончолук өзүнө ишеним күчөйө берет, бекемдей берет, жарата берет, мындай кызыкчылык артып калат. Балдарды мүмкүн болушунча сөзсүз түрдө ар кандай ийрим кружокторго беришибиз зарыл экен да. Кайсы бир психолог айткан, балдарга сөзсүз түрдө өзүнүн милдеттүү түрдө үй жумуштары болсун дейт. Бала колунан кайсы бир үй жумуштары келсе дагы өзүнө ишеним жаралат экен. Эгерде бала колунан иш келбесе дагы ал өзүн ишенимсиз сезет. Мисалы үчүн чоң эле болуп калган бала, 9-10 класстагы кыз кийимин үтүктөй албаса дагы ал өзүнө болгон ишеним азыраак болуп калышы ыктымал дейт. Ушундай кайсы учур болбосун ата эненин колдоосу, ишеними өтө маанилүү деп айтылат. Эми өспүрүм курактын кризистик абалынын өзүнүн 3 этабы бар деп айтылат. Өспүрүм курактын кризистик абалынын 3 этабы бар деп айтылат. Биринчи ошол этаптарында биринчи этаптагы кризистик абалдын биринчи белгилери, жолбосо баланын жоруктары, белгилери, алар аябай эркиндикти самашат. Өспүрүм курактагы балдар эркиндикти аябай самайт. Көзөмөлдөөдөн, биздин контролдогон көзөмөлдөөбүздөн качат. Алардын баалуулуктары алмашат. Буга чейин сабак окуу, же болбосо кандайдыр бир ырдоо баалуу болуп келсе, аларга баалуулуктар алмаша баштайт. Жана тең туштарынан алыстайт же өтө жакындап баштайт. Экинчиден, бирок ошол эле мезгилде ата энесинен аябай угуусун, түшүнүүсүн каалайт экен. Кийинкиси, кризистик абалдын экинчи белгилери же этабындагы жоруктары баланын, өспүрүм куракта бала карама каршы жыныска абдан кызыга баштайт экен. Кыздар эркектерге, эркектер кыздарга тартылып, анан жөн эле жакшы ойдогу романтикалык мамилелерге жана достошууга өтө маани беришет. Ал эми кризистик абалдын 3-чү этабы жаңы кызыкчылыктар, укмуш күчөйт, жаңы нерселерди билгенге укмуш күчөйт. Мен өзүмдүн мугалимдик тажрыйбамдан билем. Балдарга кайсы темадан сөз сүйлөсөң, спортты сүйлөсөң, спорт жөнүндө маалымат билишет. Же болбосо жаңы мамлекеттер жөнүндө сүйлөсөң, жакшы маалыматтарды билишет. Же болбосо мисалуучу саякаттоочу маалыматтарды берсең, аларды да жакшы билишет. Эч кылса балдардын кызыкчылыктары аларды аябай өнүгө баштайт экен. Белгисиз жаңылыктарды, белгисиз маалыматтарды билүүгө умтулушат. Жаңы нерселерди уккусу келет. Анан бир ийгилик жаратып, мени мактаса экен деп өзүн таанылгысы келип, өзүн көрсөткүсү келет. Бир нерсени үйрөтүүгө ушул куракта, өспүрүм куракта бир нерсени үйрөтүүгө сонун сөзсүз түрдөгү, милдеттүү түрдөгү биздин шансыбыз экен да. Ушул куракта балага бирдемге үйрөтүп калуу сонун шанс экен. Анткени ушул куракта жаңы жакшы багыттарга буруп, жаңы кызыкчылыктарга умтулуп аткан мезгилде биз сонун билимдерге, сонун маалыматтарга буруп койсок, балага аябай жакшы жардам берет экен. Эгерде биз бул убагын бош кетирип, тек кетирип койсок, анда балдар терс аракеттерге, терс жоруктарга кызыга баштайт. Жана ошондой эле бул куракта, өспүрүм курактын 3-чү этабында, кризистик абалында интеллектуалдык түшүнөсүздөр, мында акыл жактан, интеллектуалдык жана эстетикалык жактан аябай кызыгуулары күчөйт. Киного, музыкага, философияга, психология, робот, техникага, жаратылыш, спорт, ишикса баары менен таанышып, баарын үйрөнгүсү келет, бардыгын билгиси келет. Эгерде мындай шанс баланын
башка курагында болбойт экен да, баягы окуучунун башка курагында болбойт, бир гана өспүрүм, тек калыптыр, рахмет. Бир эле гана өспүрүм курагында аябай күчтүү болот экен. Эгерде биз ушул куракта, баланын ушул курагында биз ар кандай кружок, ирим, компьютерлик болобу, тил болобу, же болбосо психология болобу, же болбосо философия болобу, кайсы бир курстарга биз ооз тийдирип, же болбосо тааныштырып коюп, сен эч аягына чыкпадың да, колуңдан келбеди да дебестен, барат бала кызыгуусу таркаса, өзүнүкү эмес болсо аркага кайтсын, макул. Иш кылса баланын өзүнүн табуусуна жардам беришибиз керек экен. Биздин тилекке каршы мына чоң адамдар биздин заманда же биздин мезгилде мындай мүмкүнчүлүк жок болгондуктан, азыркы учурда да кээ бир адамдар өмүр бою өзүн таппай, же болбосо бир топ 30 жаш 40-ка чыгып кетсе дагы өзүн таппай, өзүнүн кайсы тармакта жөндөмдүү экенин түшүнбөй кыйынчылыкка учурап жаткан адамдар көп эле жашообузда.